Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов резервдик фондунан Баткен району Самаркандек айылынын тургуну бөйрөк оорусу менен жабыркап келген Равшан Назировго майыптык коляска жана 15 000 сом акчалай жардам берди. Маалыматты өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн буйругуна ылайык 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүнө карата Баткен облусунун аймагында 2020 жылдын 20 ноябрынан 20 декабрына чейин аларга ар тараптуу жардамдарды колдоолорду көрсөтүүнүн 1 айлыгын жарыялаган. Аталган 1 айлыктын алкагында өкүл Жаныбек Жалалов облус аймагындагы 3 коргон көмөкчү мектеп-интернатына, Баткен шаардык мэриясынын алдындагы Нур калыптандыруу борборуна, Самаркандек айылындагы Үмүт күндүзгү балдарды калыптандыруу борборуна, Лейлек районунун Исфана шаарындагы Кулунчак мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыптандыруу борборуна, Сүлүктүдөгү жалпы типтеги улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационар мекемелерине акчалай жардам көрсөттү. Мындан сырткары да облуста ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптуу жардамдар, колдоолор уланууда. Бүгүнкү күнгө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 207 үй бүлөсүнө, ал эми 1673 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акысыз көмүр берилди. Ошондой эле Баткен шаардык мэриясы 60 000 сом, Кызыл Кыя шаардык мэриясы кышка карата акчалай жардам берген. Облус аймагында 20 796 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт.